Мирбек Атабеков Малайзияда билим алууда. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков Малайзияда 10 күндүк окууда жүрөт. Ал музыка боюнча билим алуу, тажрыйба алмашуу программасынын АКШнын Кыргыз өлкөсүндөгү элчилигинин колдоосу менен барган. Бул эл аралык программанын негизинде уюштурулган окууга бир нече өлкөлөрдөн музыканттар келген. Окутуу тажрыйба алмашуу өтүлөт. Малайзияда окуп жаткан ырчы Мирбек Атабеков ушунча жашка чыгып, студент болуп жатканда жана окуу процесси мыкты болуп, тажрыйба топтоп атканда ыраз экенин жазды жеке баракчасына. Андан тышкары ырчынын үнү өзгөчө мыкты экенине да баа беришкен. Окутуучулар жана чогуу окугандар. Бул окуу 10 күнгө созулуп, андан кийин концерт беришет. Катышуучулар өзүнүн мамлекети тууралуу айтып берип, автордук ырларын аткарып беришет. Маалымат блогу Заманча Киткейже. Илим Карыпбеков финансы полициясына сурак берди. КТРКнын мурдагы директору Илим Карыпбеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына сурак берип чыкканын маалымдады. Ал Твиттердеги баракчасына Манас аэропортунда директор кызматын аркалап тургандагы иштер боюнча күбө катары сурак берип чыкканын жазган. Илим Карыпбеков 2014-жылы Манас аэропортунун аткаруучу директору болуп дайындалган. Ал эми 2015-жылы КТРКнын башчылыгына келип, мөөнөтү бүткөн соң кызматтан кеткен. Маалымат блогу Заманча Киткейже. Ирина Карамушкинанын баш коргоо чарасы тандалды. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын баш коргоо чарасын карап, аны 8-октябрга чейин үй камагында калтыруу чечимин кабыл алды. Белгиленген убакытка чейин депутат Чүй облусунун аймагынан чыга албайт. Анын жактоочусу бул чечимдин үстүнөн даттануу боюнча маселени өзү менен кеңешип туруп кабыл алаарын айтты. Эске сала кетсек, бүгүн 22 августта депутат кылмыш жаза кодексинин 244-беренеси кишилерди барымтага алууга катышуу боюнча шектелип жатканы белгилүү болгон. Маалымат блогу Спутник Чекиткейже. Прокуратура Аскар Акаевдин жакындарына козголгон кылмыш иштерин эске алды. Башкы прокуратура мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсүнө козголгон кылмыш иштери боюнча маалымат таратты. Ага ылайык буга чейин Акаевдин жубайы Майрам Акаева жетектеген Мээрим фонду Улуу Айдар жана күйөө баласы Адил Тогонбаевка карата мамлекетке миллиондогон зыян келтирүү фактылары боюнча бир нече кылмыш иши козголгон. Прокуратуранын маалыматында Мээрим фонду боюнча баш айгы 30 кылмыш иши козголуп, жалпы чыгым 64 миллион сомду түзөрү эсептелип чыккан. Ал эми Айдар Акаевка карата 4 кылмыш иши ачылып, мамлекетке 3 миллион долларга жакын зыян келтирген деп шек саналууда. Мурдагы президенттин уулуна дагы 11 ишке кыйыр түрдү тиешеси бар деп издөө салынган. Ал эми күйөө баласы Адил Тогонбаев бир нече берене менен айыпталып, 20 жылга сыртынан кесилген. Башкы прокуратура мурдагы президент Аскар Акаев өлкөгө келсе, үй бүлө мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иштери жана башка жагдайлар боюнча суракка алынаарын эскерткен. Башкы көзөмөл орган Аскар Акаевдин үй бүлөсү боюнча маалыматты эмне себептен таратканын түшүндүргөн жок. Өткөн аптада мурдагы президенттин кызы Бермет Акаеванын Кыргызстанга кайтып келгени боюнча маалымат тараган. Аскар Акаев кызы туулган жерине туугандары менен учурашуу үчүн келгенин түшүндүргөн. Маалымат блогу Азаттык Чекиткейже. Быйыл чөп кымбатпы? Аймактардагы дыйкандардын айтымында жылдагы караганда быйыл чөптүн түшүмү начар. Күндүн болуп көрбөгөндөй ысышы сыягы чөптөрдүн түшүмдүүлүгүн начарлатты. Демек аяктарда чөп кымбат. Ушул кезде толуу алыска райондордо чөптүн экинчи чабыты аяктап, айрым жерлерде чабылуу алдында турса, кээ бир аймактар үчүнчү чабыгына белсенишүүдө. Ушул тапта Ысык Көл облусунда чөптүн экинчи чабыгы эми башталган. Ал тарапта бүртүк чөп биринчи чабакта 120 сомдон сатылса, эми 150 сомго бара турганын жергиликтүүлөр белгилешет. Талас менен Жалбатта чөп 2 ирет чабылат. Аталган аймактарда чөптүн бир түгү 100 сомго бааланып жатса, Ош Баткенде 89 сомдон тегереги экен. Чүйдө болсо нарк былтыркыдай бир түгү 120 сомдон сатылып жатканын жергиликтүү тургундар айтышат. Айыл чарба министрлигинин маалыматында чөптүн басы аба ырайына байланыштуу ар жылы улам өзгөрүп турат. Алсак 2014-жылы бир түк чөп 350 сомго чейин сатылыптыр. Маалымат блогу Назар Ньюс Чекиткейже. Ырчы Гүлнара Калдарова Ак Оргөлү болду. Легендарлуу кыз брак тобунун экс-солисткасы Ырчы Гүлнара Калдарова Бишкектеги жаңы курулган көп кабаттуу үйлөрдөн батир алды. Ал үй бүлөсү менен Бишкек шаарында жашаарын, бирок Ош шаарына байма-бай барып тураарын. Жакында көп кабаттуу үйлөрдүн биринен батир алып, ичин оңдоп үйгө кирип жашап жатканын белгилүү бир массалык маалымат каражаттарында айткан. Анда Ак Оргөлү болгондо адатта эшиктерин көрүп кетсин деп туугандарды үйүнө чакырышат эмеспи? Жакын туугандарыбыз келип кетишти. Азырынча той берүүнү пландай элекпиз. Балким той берип калабыз же үйгө эле чакырабыз, деди. Маалымат блогу Заманча Киткейже.
Русиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов сентябрда өтө турган UFC 242 мелдешинде карьерасындагы эң көп гонорарын алат. Бул тууралуу анын менеджери Резван Магомедов чет элдик басмаларга билдирген. UFC 242 мелдешинде 7 сентябрда учурдагы чемпион Хабиб Нурмагомедов Дастин Пори менен кескелет. Анын кирешеси Конор Макгрегор менен болгон беттештен да көбүрөөк болот, деп билдирген мушкердин менеджери. Хабиб Макгрегор менен болгон беттеште $2 миллион гонорар жана буга кошумча төлөмдөрдөн 2 миллион 400 миң киреше тапкан. Маалымат булагы Супер Чекиткейже. Аскар Акаев Кыргызстанга барышы мүмкүн. Кыргызстандын биринчи президенти Орусиян журналисттерине маек берип, Кыргызстанга келерин айтты. Сиз мекениңизге баргыңыз келеби? Ага эмне каршылыктар болуп жатат деп суроо беришти. Мекениңизди сагындыңызбы деген суроолоруна мындайча жооп берди. Эч кандай формалдык каршылыктар жок, бирок мага каршы информациялык чабуулдар болуп жатат. 13 мурунку калп маалыматтарды, жалган жалаларды кайрадан айтып чыгышууда. Алардын айтуусунда мен жарым тонна алтын урдаган экем. Бирок мен Алмазбек Атамбаевдин учурунда Кыргызстанга бара алган эмесмин. Эки бир тууганыма топурак сала алган жокмун. Мага ачык эле коркутуу болгон, аэропорттон кармаласың деп. Азыркы бийлик мен жөнүндө бир да жолу мага пикир айткан жок. Мага карата ачылган кылмыш иштери токтогону 12 жыл болду. Ошондой болсо да ушул убакытка чейин мен жөнүндө туура эмес маалыматтарды окуп угуп калам. Мен өз кесибимде иштеп, сүйүктүү ишим менен алекмин. Өзүн жеңүүчү сезгендер бийликтен кетип калышкан, деп кошумчалады мурдагы Кыргызстандын президенти. Маалымат булагы Барометр Чекиткейже. Нурсултан Назарбаев ырына клип тартты. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев ата мекени тууралуу жазылган өзүнүн ырына клип тарттырды. Анын бул клиби Назарбаевдин Instagram баракчасына жарыяланып, элдин талкуусунда. Бул видеодо Назарбаев күлдүү казак таласында ата мекен тууралуу ырын созулгон туурдайт. Андан тышкары кызгалдактуу талаада Назарбаевдин кучагында жаш балдарды да көрүүгө болот. Бул ырды дасыккан музыканттар коштоп турат. Мен дүйнөнү кыдырып көп өлкөлөрдө болдум. Бирок бирде өлкөнү казактын жери, таласы, тоосу менен алмаштырууга болбойт. Бул жерде менин балалыгым өттү. Менин ата тегим ушул жерде, деп айтылат видеодо. Ырдын автору Нурсултан Назарбаев өзү болсо, музыкасын композитор Алтынбек Коразбаев жазган. Маалымат булагы Заман Чекиткейже. 12 миң сом алгандар 18 миң сом алат. Өкмөт мугалимдердин айлыгын октябрда көтөрө турганын убадалады. Бүгүн 23 августта Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында мугалимдердин август кеңешмеси премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин катышуусунда өтүп жатат. Кеңешмеде өкмөт башчы октябрь айынан тарта мугалимдердин айлыгы 30%га чейин көтөрүлө турганын баса белгиледи. Буга чейин 12 миң сом айлык алып келген мугалимдер 18 миң сомго чейин алат. 2023 жылга чейин сиздердин айлык акыңыздар 25 миң 30 миң сомго чейин көтөрүлөт, деди өкмөт башчы. Маалымат булагы Супер Чекиткейже. Жалал Абадтагы өрт содогерлерге 45 миллион сомдук зыян келтирди. 2019 жылдын 20 августунан 21 августуна караган түнү Жалал Абад шаарынын Борбордук базарында өрт кырсыгы чыккандыгы туурасында кабар түшүп, 21 август күнү саат 4:15 өткөндө толго өчүрүлгөн. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, алдын ала өлчөм боюнча өрттөнгөн жердин айылты 3600 чарчы метрди түзүп, 5 катар жайгашкан жалпысынан 174 соода орундарды өрттөнгөнү такталган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Аталган факт Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу болуп катталып, ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 261-беренесинин көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери боюнча кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Тергөө аракетин жүргүзүүдө. Борбордук базардын кароолчулары 2010 жылдын 20 августунан 21 августуна караган түнү саат 00:30 чамасында Жалал Абад шаардык Борбордук базарынын бут кийим сатуучу имаратынан кийинки катардагы Сидра, Сардар жана Роза деген ашканалардан өрт чыкканын байкашып, өрт өчүрүп кызматына кабар беришкенин көрсөтүшкөн. Өрт болгон жерге карата Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук экспертик кызматы өрттүк техникалык экспертиза дайындалды. Ошондой эле Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан жабыр тарткан адамдардын санын келтирген зыянды тактоо үчүн комиссия түзүлүп иштей баштады. Азыркы учурда жабыр тарткан адамдардын айтымына карап болжолдуу материалдык зыян 44 миллион 992 миң 820 сомду түзүүдө. Алдын ала алынган маалыматтын негизинде аталган өрт кырсыгы электр тогунан пайда болгон кыска чагылуусунан келип чыккан.
Жалал Абадтагы өрт содогерлерге 45 миллион сомдук зыян келтирди. 2019 жылдын 20 августунан 21 августуна караган түнү Жалал Абад шаарынын Борбордук базарында өрт кырсыгы чыккандыгы туурасында кабар түшүп, 21 август күнү саат 4:15 өткөндө толук өчүрүлгөн. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, алдын ала өлчөм боюнча өртөнгөн жердин аянты 3600 чарчы метрди түзүп, 5 катар жайгашкан жалпысынан 174 соода орундары өртөнгөнү такталган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Аталган факт Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгына өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу болуп катталып, ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 261 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери боюнча кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган.